Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 30 май 2020 жыл Москва шаары биздин кыргыз элчилигибиз посольство. Бул жерде ушу биздин мамлекетибизден бөлүнгөн каражатка алынган продукцияны 1,5 айдан бери Москвадагы жана Москва областындагы кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдары биздин муктаж болгон мекендештерге таратып келе жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта областтык, райондук, айылдык коомдук уюмдар бар, такси жааматы бар, жеке ишкерлер бар. Бардыгы жардам беришип атат күнү түнү. Бүгүн ошол тизме Талас коомуна келип жеткен. Ошо Талас коомунан 20дан ашык машина жана 30га жакын биздин жигиттерибиз келип кызмат кылып атат. Өзүңүздөр көргөндөй ак калпактарды кийип, жакшы маанайда ушу илдет ушу менен бүтүп калсын деген жакшы ниет менен кызмат кылышып атат. Бул жерге бүгүн КТРдин кызматкерлери да келиптир. Өздөрүнө керектүү маалыматты даярдап жатышат. Bodrum stadionunda altın yerden başlaması altın. O yüzden Bodrum stadion var. Ушул бул жерге кызматка келип аткан жигиттер, ошо кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, бүгүнкү Талас коомунун өкүлдөрү, көпчүлүгү такси кызматында иштегендер, жана ар кандай жумуштарды иштешет. Ошо өзүнүн жанынан бензин куюп, арендаларын өздөрү төлөп кызмат кылышып атат 1,5 ай 2 айдан бери. Ушундай кыйын күндө кичине да болсо колубуздан келген жардамыбызды берип, ошо продукцияны алып барып берип, жакшы сөзүбүздү айтып, биз мекендештердин жүрөгүнө жылуулук тартуулап келгенге эмне жетсин. Аста болсо ушундай эл үчүн кызматыбызды кыла берели. Бул жерде ушул Талас областынын бардык райондорунан, айылдарынан өкүлдөр, жигиттер келишип кызмат кылышып атат.